Жол маселесine келгенде дагы bir маселе, урматтуу курултайдын өкүлдөрү, биз азыр бүгүн жолдорду республикалык бюджеттен акча каражатын бөлүп жасап атабыз. Республикалык бюджеттен. Бул баарыңыздардын акчаңыздар, салык төлөп аткандардыкы, элдин акчасы. Өнүккөн өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө башкача. Республикалык бюджеттин акчасын көп жолго колдоно бербейт, жол фонду деп, анан ошол фонд менен жасайт да. Биз дагы ошого өтөбүз, Кудай буйрса. Ушу жаңы жылда келаткан жыл өтөбүз. Бирок кайсы айларда экенин биз өкмөтүбүз даяр болгондо мен макулдугун берсем анан өтөбүз. Жол фондун курабыз, жол фондун ачабыз. Ошол жол фондуна заправкада сатылып аткан күйүүчү майдан, бензин, соляркадан үстүнө 1 сомдон кошобуз. 1 сомдон кошобуз. Анан ошондон баштап биз республикалык акчадан бөлбөйбүз. Республикалык бюджетти биз өнүгүүгө жумшайбыз дагы, жолду жасоону, ошо дорожный фонд жасаш керек. Бул боюнча мындай сунуштар келди маган. Жанакындай машинелердин объемуна, кубтарына жараша, мотордун жараша, ошогон салык салалы дагы, анан ошолор төлөсүн, ошо жол фондуна төлөсүн, анан ошону менен жасайды. Мындай болгондо анда адилетсиз болуп калат. Адилетсиз болуп калат, анткени бир күндө 1000 километрге чейин жүргөн машинелер бар. Күндө жүрөт. Bir 500-300 kilometrede жөн эле жүрүп коет. А кээ бирөө бар, ошол эле 570 жиби бар, анында же болбосо айылда жайлоодо жашаган малчыларыбыздын уаздары бар. Ал бир айда 2 жолу келип кетиши мүмкүн. А бирок төлөгөнү баягы эле 570 жип сыяктуу эле көп төлөп калат да. Бирок жолдо көп жүрбөйт. Эгерде биз бензинге, күйүүчү майга кошсок, мына ошондо адилеттүүлүк болот. Ким көп жүрсө, жолду көп чиртип атат да. Ошол көп төлөйт. Бул көп деле сумма эмес, 1 сомдон кошуп койсок, жол фондуна которулуп турса, андан кийин талап кылсаңыздар болот. Мына биз жолго төлөп атабыз го. Эмне үчүн жол яма болуп калды? Эмне үчүн могу жол жасалбай атат деп. Жана көп жолдорду жасап атпайсыздарбы? Жайлоого кетчү жолдорду жасап атасыңар. Бирок Кудай буйрса келечекте ага дагы барабыз, жетебиз жайлоого чейин. Ушуну эсиңиздерге салып коелу, дагы анан кийин бензин кымбаттады деп кыйкырбаңыздар.